Мына сиз өзүңүздүн кол алдыңыздагы кызматкерлерди аптасына 2 күн коомдук транспорт менен жүргүлө, же жөө жүргүлө, же вело тепкиле деп атасыз да. Вело тээп келейин десе вело жол жок. Барып жерде жетиштүү эмес, карманча жок эмес, жетиштүү эмес. Экинчиден тээп келген күндө коопсуз байлап коеюн десе, байлап кое турган эч кандай мындай курулма жок да. Маселен, ошол эле Бишкек башкы глава архитектуранын алдында бирди да тапкан жокпуз. Анан сөзүңүздөр менен ишиңиздер дал келип атабы? Эми мен айтып кетейин, эмне себептен андай чечим кабыл алдым? Мына ошол биз кылып аткан саясат менен болуп аткан иштин дал келбестигинен да. Качан өздөрү велосипед тебип, муктаждык пайда болгондо аны ошолор талап кылат деген ойдо биз ошолордун баарына велосипедке отургузуп, коомдук транспортко отургузуп атабыз, себептен өз көзү менен көрсүн. Мен өзүм мынакей 56-55 менен жүрөм, эмеге резиденция жыйындарга барып калгандачы. Мен өзүм дагы коомдук транспортто канча деген ушу биздин айдоочулук эрежелерди сактабаганы, же болбосо мындай бир терс мамилелерин көрүп калдык. Ошол жерден аларга өзүбүздүн сын пикирлерибизди айтып, сунуштамабызды жазып, анан ошолорду оңдоп келатабыз да. Эгер булар өзү колдонбосо, өзү жөө баспаса, велосипед теппесе, мен ойлойм ушундай бүгүнкү болгон акыбалга алып келди да, 41 километр эле. Качан булар өздөрү тээп, ошолор чечим кабыл алып турган киши велосипед тээп жүргөн болсо, ал отуруп ошолорду туралайт да. Окуп бияка велосипед менен келдим менен байлай турган жери жок. Баткак болдум дейт, жыгылдым дейт. Ошонун баары булар өз көзү менен көрсүн деген максатта. Анан мен ушу бүгүнкү күндө ал өзүбүздүн иш аракетибизди мамлекеттик мекемелерге да сунуштап атат. Биз уже буйрук долбоорун иштеп чыктык. Аны да биздин жанакы министр кабинетинин кароосуна киргизип атабыз. Эң негизги ушул биздин мен эң негизги максатым ушу баарын ушу бир жумада 2 жол деген маселеси өздөрү көз менен көрүп, өздөрү сезип, анан өздөрүнүн да муктаждыгы туулуш керек да. Качан өздөрү велосипед менен келип, анан байлай турган жерин таппаса, ал сөзсүз түрдө ал чечимди кабыл алуу жерине жакыныраак да. Анан ошону тез ыкчам ишке ашыруу. Эмне болуп атат бизде бүгүн? Жарандар келет, айтат, бир адиске келсе ал 1 ай карайт, анан жетекчисине берет, жетекчиси 1 ай карайт, анан анысы дагы бирөө көрөт, анан ошодон жок болот. А өзү күндө келип аткан нерсе, ал келет дагы чечип кой, эртең эле биз велосипед менен келчү болуп калдык, кандай кылабыз десе, давай деп ал жерден коомчулуктун да маселеси чечилип кете берет.